Оозу ачылган боюнча көмүлдү кызымдын эле 16-сында көрүп туруп эле 18-inde өлүгүн укканда жаман болот да. Кандай эмне өлтүрүп туруп колуна берип коерсе болобу? Канжалап түшүнө кирип атса, бунун дагы ушун канжалап түшүнө кирип тынчтык бербесин. Чапсындырып кирсем, байкем сыртта отурат, жеңеме баланы карматып койгон. Урматтуу президент, мени кабыл алышыңызды сурайм. Бүгүн 12 январда Бишкек шаардык Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнө 2023 жылдын 18 декабрында Бишкекте стоматологиялык клиникада тиш дарылоо учурунда чарчап калган 3 жашар Алия Кубанычбекованын жакындары жоголду. Бүгүн кичинекей наристенин чарчап калганына 25 күн болду. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы кечинде чыгып, анестезиолог аттуу жаран убактылуу кармоочу жайга киргизилгени маалым болду. Азырынча расмий маалымат бериле элек. Наристенин жакындары стоматолог дарыгерди да кармашы керектигин айтып, президент Садыр Жапаровго жана УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылып, жардам берүүсүн, аларды кабыл алуусун суранышты. Экспертизанын жыйынтыгы чыкты, кечинде чыгып, ал жерде да полный экспертиза чыккан жок дейт. Силердин требованияңар боюнча ушундай экспертизалар чыкты дейт. Анан бир эле азыр биз болсок, анестезиологду камай алабыз деп, анестезиологду 48 саатка камады. Эртең 48 саат болот экен, эртең сотко алып барышат экен. Сотко алып барганда жашаган жери бар мунун, анан бул эч жакка качпайт деп дагы эле ушундай заблуждение кылып муну деле эме кылат да, туурабы? Үй камагына чыгарып коет. Бул 2 ай тайраңдап жүрсө, менин келиним болсо почти жинди болуп калды, мындайча айтканда. Бизге даже баласын да ишенбей калды. Азыр атасы алып кеткен. Үйүндө мамасы экөө багып отурат. Балам канча күндөн бери ооруп, алып барып капельница койдуруп алып келип атканында. Ошондон бери сүйлөй албайт. Оозторунун баары же капельницадан, дарыдан уже же аллергия болуп кеттиби, же эмне болуп кетти билбейм. Бүт оозторунун баары көчүп, сүйлөй да албайт ат азыр. Жана жакка барсак, байкем сыртта отурат, ыйлаган, эшиктери бек, УПСМ балдары жүрүптүр ичинде. Эшикти ачсам ачпайт. Анан чаап сындырып мен кирдим. Чаап сындырып кирсем, байкем сыртта отурат, жеңеме баланы карматып койгон. Баары эч ким жок. Ошо эмне деп айтарымды эле билбей калдым. Анан чалып, ары кимиси чалып, анан сүйлөшкөн жолу болбойт го деп уже. Дентамекстен принимать этти ошого пациентти Айганыш Кадыркулова. Эмнеге ошо жерде отуруп ал принимать эткенде пациенттерди, а Дентамекс болсо отпрыгивает, бизде андай жок, ал ич-чара болуптур депчи. Ич-чара болгондон кийин ошо врач ошо жерде отуруп ошону принимать эткенден кийин Дентамексти да полный жабыш керек бул стоматология центрде дачы. КГМадан кылабыз дептир, стерильный зона дейт. Аякта эч кандай стерильный зона жок экен, операционный блок жок экен, только стоп кабинетте эле булар деген баланы ошо жерден операция кылат. Ошо жерден булар севераны кылышкан жок, ата-энесин кирдиришкен жок. Булар болсо биздин оюбузча булар наркоз беришкен. Общий наркоз берген. Ошо наркоз менен кылышканда ошондон эле бала ойгонбой калды. Биякта бирок көп версия бар. Мош да башка эмелер менен өздөрүнүн эмелери менен кылышкан. Бул 106 миңге баалангандан кийин ошонун өздөрүнүн жумушуна шалакылык кылбай, именно Айганыш Кадыркулованы биз ошонун камалышын күтөбүз. Бир гана анестезиологдо күнөө эмес, Айганыш Кадыркулова калган 3 медперсонал бар экен, ошолордун бүт баарын камалышын ушу жерге алып келип камап беришин күтөбүз. Баланы өлтүрүп турда энесинин колуна монтип салып берип койтур. Ишо кабинетке бекитип, бүт эмелери бекилеткен. Биринчисин бекитиптир, отделенияныкы. Ансас келгенсип турда эменики мамасы отурган жерде колуна карматып коюптур бала. Кыстычы. Кысты карматып турда энесинин монду кармап отурганда ал энеси эмес, биякта биз деле жинди болуп калдык ужечи буну. Ошону элестетсеңер, мына эң биринчи көргөн колунда кармап турган кыз бул экен. Айдана ошо эшиктин алдында мамасы ошо баланы кармаган боюнча отуруптур. Эч ким, бир кандай медик, даже медсестра жок экен жанында. Кандай эмне өлтүрүп туруп колуна берип коерсе болобу биздин тамандарында сайланды. Бүт тамандарына укол сайыптыр, веналары бүт көгала, аябай. Ошо күнү апасы күтүп аткандай операция бүткөндөн кийин мен кызымды үйүмө алып кетем деп, Апасы күтүп атат, анан ошо алып чыгып туруп эле балаңыздын жүрөгү токтоп калды деп туруп эле колуна карматып коюптур. Ошо кандай болот? Мамасына карматып коюп кете берсе болобу? Бир да врач жок, бир да медсестра жок экен биз барсак.
ошо аябай бүт баары кетип калышкан, эч ким жок экен биз барсак. Андан ары эмне болду анан? Андан ары өзүбүз моргка алып келдик. Алюшканы өзүбүз моргка алып келдик. Апасы өз колуна көтөрүп чыкты ошо. Как это тяжело мындай. Эми мамасынан өткөндө мен комментарийден окуп калдым. Бул уят, бул өтө эле уят. Кандай адамдар ниети барып, дити барып ушундайды жасат. Значит, биз ойлоп койдук ошо бирастын тарапташтар эле го депчи. Энеси сонун эле турат го, соп-сонун эле интервью берип атат го. Энесин дары менен багып атабыз. Азыр ошондой успокоительный психический дары берип атабыз. Атасы менен энеси иштебей кызын экөө ортосуна алып алып карап атат. Жана кичинекей баласы каралбай эле калды. Аны келинибиздин сиңдилери карап атат. Мынакей ушундай состоянияга жеткирип койду бир үй бүлөнү. Анастасия Ологду камады, ИВСке киргизди түндө. Киргизген менен беркинisi болсо айганышы жүрөт свободада. Челкейип эмне десе боюмда бар. Мен үчүн төрөчүдөй болуп. Ал кандай жүрөгү жок аял. Ушул убакка чейин мисалы мен эне атасын жиберет, мага эне атасынын эмне кереги бар? Ушул убакка чейин өзлөрү эмне бир басып келбейт. Ушул ушундай болуп калдык. Мына мен деле боюмда бар деп. Кимде бизде деле адамгерчилик бар. Мен да адамгерчиликти кылып кокуй мейлем Кураныңарды окугула дедим мен. Бирок силерде эмне күнөө? Эне атасында эмне күнөө? Бир туугандарында эмне күнөө? Эмне өзлөрүнүн буттары жокпу? Эмелери жокпу? Ушу келип деген ушундай болуп калды деп. Эмнеге ушу айдананын жанында ыйлап баланы алып катып турбайт? Биз чоң кишилер келгичекти. Эмнеге 26 жаштагы келинге колуна берип коет? Мына ушул. Мына анан мындай кандай анан булар жашта дейт. Жаш болсо эмне врач болот анда? Эмнеге жасайт бирөөнүн баласына гарантия берип? Биз эч кандай укол болгон эмес деп. Алар кол коюшкан, ознакомление болгон дейт. Келиним айтып атат, эч кандай ознакомление болгон эмес. Мен дагы сурагам дейт. Эч кандай инъекция болбойт деген. Бул кандай сайылып калат деп атат. Денесинин баарына сайгылап мына сайган дарылардын баарын чыгарып атат. Ана кетанал менен эмеден реакция болуп кетти деп. Эмнеге саят кетанал менен эмени? Бала ойгонбой атканын көрүп эмнеге саят? Булар деген 2 мүнөт даже токтоп калган баланын жүрөгү. Ошол учурда да анестезиолог жанында жок болгон. Бул эмнеге айганышты эле калкалаш керекпи? Ал эмне эмеби? Биз делени? Анда биз дагы анда баралы, биз дагы өч алалы, ушундай болобу? Кудай бербедиби? Дагы небереңиз кандай жагдайда каза болуп калды? Чачкандан Эч нерсесин айтпайт. Айтпайт да качып кетишет. Бул колуна берип коюп мана качып кетишкен. Ушул убакка чейин мен өңдөрүн көрө элекмин, өңдөрүн көрө элекмин. Биз аны жеп коебузбу? Эч ким сабабайт аны. Бизде деле мындай акыл эс бар. Эгерде деген ошолор деген ошол ордунда жанында туруп менин келиниме жардам берип, эмне жардам деп турса, биз деле кыргызчылыкка барып мен баламды сойдуртпайт деп болчумун, түшүмө кирбейт деп болчу. Күнүгө кызыл ала болуп, неберем кирет түшүмө ыйлап бостоп. Кудай кечирбейт булардычы. Жанагы деле аман эсен Кудай каргабайын бирок деген баары жакшы бумеранг. Буларда да ушинтип ыйлаган сыстаган күн келет. Буларда ушундай эме күн келет. Мага 2 ай камакка алып эме болгонун сурайм мен. 2 айга алып берсин. Бул дагы биз көргөн күндү көрсүн. Ал эмне боюнда болсо эле, наоборот деген Канат Хасанов деген мындай адамдарды кесип коюп, ошоктан төрөтүп эле алып чыкты го. Боюнда бар челкейген туурабы? Бул эмне экен? Бул эмне ханышабы? Бул боюнда бар экен, свободада жүрүш керек экен. Менин может менин келиним да боюнда бардыр. Кайдан билем? Мына акыйкат кылып жеткиргиле, эртең сотко да келип бергиле. Болгон кыргыз элине кайрылам. Мындай кайдыгер болбогон кыргыз эли бүт эртең сотко келгиле. Эртең баш коргоо чарасы каралат дейт. Ушуну 2 айга жаап берсин, СИЗОдо отуруп, бу дагы биздей азап күн тартсын. Бул да ыйласын. Бул дагы жанагынтип төрөй албай, менин балам кандай эметсе түшүнө кирип ушундай тынчтык бербесин. Мага кандай канжалап турса, канжалап түшүмө кирип атса, бунун дагы ушинтип канжалап түшүнө кирип тынчтык бербесин. Билбейм мен кимге кандай кайрыларымды да билбейм. Уже билбейм кандай деп. Урматтуу президент, мени кабыл алышыңызды сурайм. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы, мени кабыл алыңыз. Билбейм мен уже кимге да эме кыларымды билбей калдым уже.
Буга чейин окуяга байланыштуу иликтөө комиссиясы түзүлгөнүн 21 декабрда Саламаттыкты сактоо министрлиги билдирген. Комиссия корутунду чыгарып, тергөө органдарына өткөрүп бергенин министрдин кеңешчиси Ринат Мавлянбай уулу Маралга билдирген. Корутундун негизинде клиника убактылуу жабылып, дарыгерлер жумуштан алынган. Эртең 13 январда кармалган анестезиолог аттуу жарандын баш коргоо чарасы Октябрь райондук сотунда каралат.